Car Show. Radionun diktori Жеңишбек Ашымовду. Жеңишбек, сиздин анкетаңыз. Мен 1946 жылы 21 январда Түп районуна караштуу Талдысуу айылында төрөлгөнмүн. 62 жылы окууну бүткөндөн кийин Күрөңкеев атындагы училищага келип окуп калдым. Андан кийин солдаттыкка барып, аны өтүп, кайра келгенден кийин эстрадалык студиянын разговорный жанрын бүтүрдүм. Ошол жанрды бүтүргөндө биринчи болуп мен бүтүрдүм номер. Анан бияка конкурска катышып, ошо конкурста мени радионун диктору кылып алышты. Быйыл канча жыл болду иштегениңизге? 24 жыл. 24 жыл. Үй бүлөңүз жөнүндө айтсаңыз. Эки балам бар. Бирөө уул кыз. Ошол. Кандай деп ойлойсуз? Сиздин балдарыңыз сиз менен сыймыктанабы? Сыймыктанышат. Ошо искусство институтун бүтүрдү кызым. Туруп турмушта. Менде бир сураныч бар да, мисалы үчүн силерди үнүңөрдөн гана тааныйт да. Азыр үнүңөрдү толук тааныш үчүн бир радиодо сөйлөгөн сөзүңүздөн бир 2-3 катар сүйлөп берсеңиз. Мисалы Бишкек убактысы боюнча. Жарайт. Бишкектен сүйлөйбүз. Бишкекте 14 саат 15 минут. Азыр дем алуу концертин беребиз. Жеңишбек, бизде теледе дикторлордун жумушун мен билем да. Радиодо дикторлордун жумушу жөнүндө сүйлөп берсеңиз. Дегиле кандай кыйынчылыктар бар? Дегиле радионун диктору деген күндөлүк күн тартиби кандайча өтөт? Радионун диктору деген теленин дикторуна караганда теленин дикторлору биздин коллега да таарынбаш керек. Биз эртең менен баштап саат 4:30 турабыз 6-га келиш үчүн. Абдан өзгөчөлүк ушул да. Аны бизде праздник болсо эс ала турган күн болбойт да. Элдер эс алып аткан күнү биздики скользящий график деп коет да. Анан өзгөчөлүгү дагы майрам күндөрү элдер эс алышат, биз аны билбейбиз да. Өзүбүздүн дежурствобуз болгондо обязательно чыгыш керек да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бар. Самолет кечигер, нелетный погода болуп калганда, биз өлсөң тирилсең да келишибиз керек да. 1 секунд кечиксең, же болбосо 10 секунд кечиксеңиз бүттү, ал брак. Ошон үчүн биздин Кыргыз радиосунун дикторлорунун кесиби абдан татаал. Анан мен ойлойт элем, абдан сыймыктуу деп. Себеби эртең менен баштап кечке чейин биз дайыма концерт алып барабыз. Жаңылыктарды окуйбуз. Кайда болсо угуп турушат бизде. Силерде жок эле дегенде жана өзүңүз айтып атпайсыз. Бул сыкөлдө эс алып жүрсө да радиоприемник алдында, самолетто да радиоприемник, автомобилде бүт контролдобуз да. Мына ушул жери абдан. Каттар келет силерге? Бизге каттар келет. Кандай маанилде каттар келиши мүмкүн? Эми баягы өзүң биографияны сурап келет. Канчанчылы бизде мындай теленикинде эмес да, көрбөйт да биздичи. Ошол да. Билгиси келет да, катар кылып биздин. Мына бүгүн майрам. Бүгүн да эфирдесиңер да. Бүгүн да эфирдебиз. Кандай деп ойлойсуз? Силер кандай кумар аласыңар бүгүнкү майрамдан? Мындай айтканда мен айтар элем. Элдерге бир жакшынакай жаңылыкты окуп атабыз. Ошолор бизди угуп турат го. Концерт алып барабыз, жакшынакай концерт. Ошолорду угуп турат го, биздин үнүбүздү. Деп. Демек майрамды биз бүт Кыргызстан менен өткөрөбүз. Да. Жок, бүт Кыргызстан эмес, даже чет мамлекетти угат да бизди. Чет мамлекетти угат. Жеңишбек, сизге дагы мен бир өзгөчөлүк шарт түзүп берейин да. Эң жакын адамдарыңызды мына эфир аркылуу азыр куттуктасаңыз болот. Эң жакын адам апа болот турбайбы? Ошол апамдын бүгүнкү майрам менен куттуктайт элем. Экинчиден карындаштарым Сапый, Бейшахан деген карындаштарым бар. Ушуну куттуктайт элем.
Рахмат, оба, урматтуу мырзалар жана айымдар, урматтуу окуучулар, ата-энелер, инилер, карындаштар, агалар, инилер. Дидар шоу силердин эсириңерде. Рахмат, мен ишенем силер Дидар шоуну бүгүн да чыдамсыздык менен күттүңүздөр. Демек алгыла, Дидар шоу силердин алдыңарда. Албетте Дидар шоу компетенттүү суроолор жана орунсуз жооптор, а балким тетиринче орунсуз суроолор компетенттүү жооптор. Оба, биздин телефондор 255738, 255731. Оба, муну алгыла Дидар шоу. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу. Дидар шоу.